Президент Садыр Жапаров башкы прокурор Курманкул Зулушевке жана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Тургунбаевке сөгүш жарыялады. Мамлекет башчысынын тапшырмасына ылайык президенттик администрациянын комиссиясы прокуратуранын айрым кызматкерлери тарабынан жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу лицензиялоо маселелери боюнча комиссиянын ишине кийлигишүү фактыларын карап чыгып, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин кызматтык катында белгилегендей, жүргүзүлгөн иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча көрсөтүлгөн фактылар тастыкталганын билдирди. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров башкы прокурор Курманкул Зулушевке жана жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Тургунбаевке өздөрүнүн кол алдындагыларды башкарууда туура эмес көзөмөлгө алгандыгы үчүн сөгүш жарыялады. Мындан тышкары башкы прокурорго башкы прокурордун орун басары Адил Улукубанды ээлеген кызматынан бошотуу, башкы прокуратуранын коррупцияга каршы аракеттенүү жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын жетекчиси Матпасовко жана башкы прокуратуранын коррупцияга каршы аракеттенүү жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын экология жаатындагы иштердин укуктарынын жана мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Аликуловго сөгүш жарыялоо жана ротациялоо жөнүндө сунуш киргизүү тапшырылды.